Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Уруктуга кочкор издеп аткандар болсо, биз сиздерге тектүү кочкорлордун балдарынан көрсөтөбүз, атактуу кочкорлордун балдарынан сатыкка коюлду. Биз учурда Жайыл районуна караштуу Степной айылындабыз. Кара Балта шаарынын төмөн жагында, ылдый тарапта. Мына ушул короодон 6 баш сиздерге кочкорлор сатыкка чыкты. Үчөөсү чоң, үчөөсү жаш кочкорлор. Үчөөсү производитель, үчөөсүнү көп жылга иштетем дегендер болсо, ушу кочкорлорду карап көрүңүздөр. Бизде азыр күн бүркө. Так. Ары бери айдап туруп мен сиздерге көрсөтөм. Бирөөсү Афган, могу пол Афган. Калган 4-өөсү арашан. Биринчи чоңдордон баштайм. Биринчи мына Афган кочкорду баштайм. Молочный цвет. Афганистандан привозной келген кочкор экен. Бул учурда 4 жаш. Бул жакта койлорго коюлган 4 жаш туугандар. Разрез менен 4 жаштагы кочкор. 2 жыл бул жакта коюлуптур короого. Койлорго. То есть таза арашан, таза Афган. Көрдүңүздөр, параметри менен Афганга таза Афган. Андан кийин муногу пол Афган чекеде. Легенданын баласы. Атактуу легенданын баласы. Бул кочкор да 4 жашта. Легенда өзү Афган кочкор болгон, баарыңыздар билесиздер. Ушу чекедеги кочкор. Тетиги. Алдагы 4 жашта экен. Анан эң улуу кочкор муногу кочкор, производитель. Кара Балтадагы Хусейн байкенин старик эмес, андан мурунку старик деген кочкорунун баласы экен. Бул кочкор 5 жашта экен. Азыр арыгыраак производитель дейт. Муну короодо кочкорлордун ичинде эң башы чоң ушул. 5 жаштагы кочкор. Разрез менен чөткү. Болгон арык. Жашы чоң кочкор. Эми 3 чоң кочкорду көрсөттүм. 3 кичкейине келем. Муногу кочкор 2 жашта. 80-дин прямой баласы Рамис байкеден чыккан экен. Чекедегичи. 80-дин баласы жоон. 80-дин өзү тиби ушундай дейт го. Бул 2 жашта. Андан кийин муногу француздун баласы. Куш. Небереси, француздун небереси. Бул 2 тиш экен, полторашка. Француздун небереси муногу. Француздун небереси. Андан кийин муногу Афганын жанындагы бул Шарпейдин небереси. Бул да полторашка. Муногу да полторашка туугандар. Кыскасы 6 кочкор сатыкка коюлду. Бар линиясы бар мына Афгандан башка. Бул привозной кочкор. Өзү да производитель экен. Ушу кочкорлорго кызыккандар болсо, азыр мен бааларды төмөндөгүдөй айтам. Бул Афган. Мынау стариктин баласы. Андан кийин легенданын баласы. Булар $1000 экен. Мына ушу үчөөсү мына. $1000. Бир аз кеми бар дейт. Ал жагын сүйлөшөсүздөр, транспортировканы өзүңүздөр келишесиздер. Бул кочкорлор төл кандай берди, куушу кандай, өзүңүздөр сурайсыздар. Кыскасы мына ушу кочкорлор бүт койго коюлган. Муногу 2 жыл точно коюлган дейт. Анан бул француздун небереси, Шарпейдин небереси, алдында 80-дин баласы полторашка тиги 2 жашта. Мына ушу үчөө жаш кочкорлор. Ушуларды иштетем десеңиздер, булардын баалары 100 000 сомдон экен. Бул жагында өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына ушу кочкорлор сатыкка коюлду. Кызыккандар болсо сатып алыңыздар. Экран астында ээсинин номерине чалсаңыздар да кене маалыматты берет. Ошол жактан сурайсыздар. Мына пробный коюлган эмесе? Жаш кочкорлор. Булар пробный коюлбаптыр. Только чоң кочкорлор коюлган.